Базарды жабылат деген эле го. Кудай бердеринен жабылып, жаңы базарга жылат деп өдү. Сиз кимсиз бу жерде? Мен майлаган го дейм андачы. Болбосо мындай көрүнүш болбош керек болчу. Жеңишбек Шерманбатович, силер кайсыл ретте жүргөн болсо, ар бир ретте жүргөндө ошондо силер Кокомби көчөсүнгө деп кайра элдин идеологиясына киргип салды баягы сөзүчү. Бул жер мыйзамсыз. Эч сатып алуучу жок. Өздөрү эле отурат. Пустой, эч ким жок. Биринчи инвестор Медер мырза азыр алданып калып атат да, бийликке ишенип. Биз силерден чечип беришиңерди суранабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизден ушуну суранабыз. Мыйзамды да. Ошол жерде бардыгына соода кылышыңар керек. Жапалак базарын, автоунаа базарынын ачылышын кылат да, бул жерде эстеп да койбойт. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргыз элим. Биз бүгүнкү күнү Оштобуз. Ошто өзүңүздөр билгендей мэрибиз алмашты. Жаңы мэр Жанар Акаев келип, келечек базары жылып келип атат. Деги эле бүгүн базар боюнча, ушу жаңы базар, жаңы ачылган базар, эски базарлар, кээ бир базарлар жылды, кээ бир базарлар элдин суранышы менен ушул келечек мартка чейин деп олтуруп, жылып олтуруп, март келип, келечек дагы жылды. Бүгүн азыр биз автозапчасть базарындабыз, жаңы ачылган базар экен. Элдин үнүн чыгарып бергиле, биздин үнүбүз жогору жака жетпей атат. Садыр Нуркожоевичке биздин кайрылар айтор сөзүбүз бар дегенден биз Ошко жаңы унаа тетиктерин саткан базарга келдик. Бул жердин маселеси буга чейин иштеп аткан базарлардын бардыгын жаңы базар ачылат, жаңы базарга баарын көчүп барасыңар деп бул жерге инвесторлорго мамлекет өзү жерди берген, инвестор өз акча влашт этти, элдин жардамы менен бул жерге жаңы базарды бүт шарттарды түзгөн. Но бүгүнкү күнү бардык сыртта иштеген базарлар бул жакка келип, ушул жерде соода болбой жатат. Жол оңдолуп, бир жагынан эл келбейт. Кимдир бирөө кришевать этип, сыртта мыйзамсыз автотетиктерди, автоунаа тетиктер саткан авто запчасть базарлары иштеп атат. Ушул нерселерди чагылдырып биздин үнүбүздү жеткизип бергиле дегенден улам, бул жерде бир гана соодагерлер ушул жаңы базарга, бийликке, мурдакы мэрге ишенип, мыйзамга баш ийип келип, бар тапканын кээ бир азыр эл өзү айтат, кээ бири бардыгын үйүмдү сатып да ушул жерге власть этип келдим, соода жок. Эртеңки күнү мына февраль айынан баштап уже жер налог, айтор арендага акча бересиңер деп бизди кыйнап атат. Эл келбесе, соода кылбасак, пачин жок болсо, кайсыл акчабызды биз мамлекетке налогун кантип төлөйбүз, соцфонддун арендасын кантип төлөйбүз? Бүгүнкү күнү светти подключать этпей атат, светке уруксат бербей атат. Биздин үнүбүз жетеби? Бизге көңүл бура турган бир бийликтен бирөө болобу? Жанар Акаев бизге көңүл бурабы? Биз мэрияга чейин барып акыры чачадык. Жазбаган жерибиз калбады дегенден улам ушул жерге келдик. Азыр мен сөздү узартпай, ушул кирпичный завод билерини? Кирпич запчасть базарынын представители бүгүнкү күнү ушул жаңы базардын дагы базар комунун администрациясы жардамчысына сөз берели, анан акырындык менен элдин өзүнө дагы сөз беребиз, элдин үнүн угабыз. Ассаламу алейкум. Өзүңүз тааныштырып, мына сиздерде бүгүн мүмкүнчүлүк бар. Facebook, айтор соцсеттин бардыгынан, YouTube бардык каналдардан Садыр Нуркожоевичке сиздердин үнүңүздөрдү жеткизгенге биз аракет кылабыз. Биз болгон чагылдырып беребиз. Үнүңүздөрдү мен ошо кирпичный запчасть базардын ошакта представители болуп, буяка көчүрүлөт дегенде ошо мен заниматься эткенмин да эл мененчи. Анан бизге келип, мэриядан келишип, айтышты, бул жакка көчүшүңөр керек, президенттин укугу чыкты, шаардын ичинде болбош керек. Бардык базарларды чыгарабыз сыртта, бардыгы бир жерде болот дегенден мага айтышкандан кийин мен элге келип бардыгына түшүндүрүп айттым. Мэриянын жери болот экен, ошол жерге бардыгыбыз көчөбүз, шаардын бардыгынын ичиндеги базарлар бардыгы ушул жака көчөт деди. Ошого азыр эми будущий ошол жака барсак жакшы, эртерээк барып ушундай деп элге үмүт берип мен элди алып келгем бул жака. Алып келгенимде бул жер мынандай болгон, башындачы мынандай болуп бизге болото болгон эми шарт жок болгон. Шарт жок болгон. Пустой эле жер болгон. Пустой жер болгон. Анан элдер менен өзүбүз мына кайрадан бул жерлерди кылып, мына ушу полный мына азыр көрдүңүздөр. Өзүнө келтиргизип, трансформатор, столба, свет бардыгын эл өзүбүз алдык. Бардык нерсеничи. Макул деп ага чейин эми жолдор ремонт болуп, шаардын ичинде мэриялар бошобогондуктан еще бул жер Кокимби көчөсү дагы ремонт болгон. Машина келбейт эле, пешком келип болсо да келип, эптеп отуруп, 7 ай адамдар соода кылбады. Жол ремонт болду. Азыр 3 ай болду ачылганына, бирок Западныйда, СТКда ремонт болуп калды. Анын ичинде ошол маалда
башка жерден дагы ошо Коон базар жактан неме берип койду. Коон базар деген жер бар, мегаполис жакта. Ошол жактан кичинекей жерге место берип, соодачыларга неме разрешение берип коюшту. Алардын документациясы жок өзүчү. Бардыгы бул жака келет дегенден акчасы барлар бардыгы ошол жерден сатып алып туруп ошол жерге кетип алышты. Бир 50-тача магазин бар, устакана бар 20та. Ошондой болуп калган үчүн, биякта ремонт болгон үчүн, шаарга жакын үчүн элдин бардыгы ошол жака кетип атат. Азыр наоборот кайрадан расширяция этилип отур алар. Биз бул жакта күтүп отурабыз, мына болуп калат, ана болуп калат деп отурабыз, бирок жок. Да февралдан бизге жердин акысын, налогун төлөгүлө деп уже бизге неме кылып койду эле. Элдерден барып алайлы десек, бардык мына орозо күнү алдабайт. Чындап эле, соода кылбадым, пачин кылбадым 3 күндөн бери деп айтышат. Кеберкилердин, например, оборотко акча болгон немелер товарлары бар. Олору мына 7 айдын ичинде жеп бүтүштү уже. То есть бардыгын эч ким да акча албады. Потому что эч ким келбей атат бул жака. Мэрияга кайрылдык, көп жака кайрылдык. Ошол немени жооп бергиле, бизге чыгарып беребиз дедиңер. Мэриянын базары дегенсиңер деп. Потому что мен элге айткам да, мэриянын базары болот бул жер, муниципалдуу жер болот дегенибиз үчүн бардыгы келишкен, акчасы барлар, немеси крышасы барлар ошоко кетип калды. Анан Коон базарды ошо жабып кыла, бизге келбей атат клиент десек, болду деп туруп, мэриядагылар дагы, башка жактагыларды дагы барып туруп жабып алат. Потому что мен угушум боюнча эми сөз келип калды, крышалары бар экен. Соода башталбай турса, бул жер официалдуу ачылышы боло элек болсо Урмат Садырович эже. Бир нерсе деп ушулар, короче, зона кылышып ошолор токтотуп коюшуп атыптыр. Азыр дагы расширяция этип атыптыр ал жердичи. Анан ошого эл биз бир дагы мэрияга барбадык. Потому что бул жака көчкүлө дегенден майлы көчтүк дагы күтүп турдук. Майлы азыр эми өздөрүнүкүн бүтүрүп алышсын деп. Азыр эми февралда даже светибиз жок. То есть трансформатор, зым, столба бардыгын кылдык. Разрешение берген жок рейстен. Азыр биз аны биякта строительный трансформаторунан алып иштетип атабыз, бирок эч нерсе жетпей атат ал. Өчүп калып атат свети. Усталар мына келишип, машиналерди алып алышкан, эгаларынан урушууга атат. Неге? Свет жок үчүн токтоп калып атат. Айла жок, эми эптемей эле иштеп атабыз да, бир нерсе болуп элечи. Шартты толук түзүп бербей эле уже акча тиреп кете башташты. Ошого азыр Жер муниципальныйбы? ооба. Кимге карайт? Мэрияга карайбы? Мэрияга карайт, ооба. Жер мэрияныкы, мамлекет, айторум, мыйзамдуу мамлекеттин базары бул жер. Кандай жер? Ал частныйбы же, ал дагы мэрияга карайбы? Ал жер жок, ал жер частный, жөн эле үлүш боло турган жер да ал жер. Үлүш жер. Бар, үлүш жер. Анын мен документациясын дагы мэрияда жүргөндө ошо өзүбүздүн эле базарыбыздан бирөөсү ошо акчасы барлары кылып атканын мен көргөм да. Анан мен айткам, сен ошо чөтө бир нерсе кылтасың деп. Десем ал айткан, жок, мына деп документациясын көрсөткөндө мен логистиканын документациясын көргөм ал жердин. Анан эмес, ал жер логистикалык борбор болуш керек. Мен мэриядан дагы уктум, то что анын документи туура эмес экенинчи. 100% туура эмес, мыйзамсыз экен. Анан мына элдер азыр, например, акчасы барлар бардык ошол жакта неме соода кылып атабы. Булардыкын азыр эртең биз акчасын бергиле десек, соодабыз жок деп чыгып атат да. Либо бизге дагы эместе берсин, анда шаарга жакыныраак ошол жерге кайрадан берсин, онда биз ошол жерге барып, ошол жерден кайрадан соодабызды кылайлы. Либо мына жакты бизге жооп берип, мынау СТКда бүткүчтен неме жер налогун токтотуп туруш керек да. Потому что базар үйрөнө элек да, вообще көнө элек. Таныштарыбыз деле ачылдыңарбы деп туруп чалат. Ачылдыңарбы, иштеп атасыңар деп. Бизге келсе мына жактагылар таныштарыбыз келет, болду. Мына үстүдө текеде немедеги иштегендер. Калган эч ким келбейт. Мына ушу өзүбүздүн эле жүрөбүз, бири-бирибиздин машиналарыбыз бардыгы болду. Күндүгө ушу турабыз. Качан бизге мэриядан келип, мына муниципалдык жер, мына бул жер ачылып атат, ушул жерге келе бериңиздер деп даже реклама да кылып берген жок да биздичи. Слишком жөн эле көчкүлө деп койду, көчүп келгенден кийин карабай коюшту. Кепилдик бергенби? Ушул жерге келгиле, мыйзамдуу базар болот. Бардык рыноктун бардыгын шаардын ичиндегилерди жаап ушул жерге алып келип бириктирип единый базар болот деп кепилдикти ким берген? Бийлик өкүлдөрү. Мэрия берген. Канча жолу келдим мына кирпичныйда. Биз мэрияга барып алып үзүчү салбадык. Ладно, күтүп турайлы. Мына кылып берет деп элге айтып коем. Анан бардыгы мага уже требует этип калышты. Сен алып келгенсиң, бакыт ушул жер ушундай болот дегенсиң. Коон базарың дагы расширяция этип атат. Онда эмесе мунусун билгенибизде биз деле 10-15 талабыз ар жерден шаардын ар жерин ачып алмакчыбыз да, сүйлөшүп элечи. Мындайын билгенибиздечи. Азыр действительно эч нерсеси калбады. Бул жерге инвестор катары сумма чоңбу? Сиздердин каражатыңыздар бүгүнкү күнү
өзүн өзү актай электе силер карыздасыңар да даже туурабы ачылыш боло элек бийлик өкүлдөрү берген кепилдигин үстүнөн чыга элек жок мыйзам айтор бардыгына бирдей иштебей жатыптыр да карапайым элге мыйзам иштеп бардыңар карапайым эле кыйналып атат бардыңарды алып келди бул жерге баш ийип келип бердиңер кришасы барлар акчасы барлар башка жерде мыйзамсыз сооданы кылып атат. Урматтуу Жанар мырза, Жанар Акаев, Оштун жаңы мэри элди кабыл аласыз деген үмүттөмүз. Сизден сураныч келип элдин үнүн угуп же элди кабыл алып мыйзамсыз иш аракеттерге мыйзам өлкөдө бир эле болуш керек. Конституция бир эле, Кыргызстандын конституциясы менен бардык калк жашаш керек. Ар бир облат жалпы Кыргызстан. Кимдир бирөөгө мыйзам иштейт, кимдир бирөөгө мыйзам иштебейт. Бул адилетсиздик, бул жерде адилетсиздик бар экенин көрүп турам. Ушул адилетсиздикке жол бербей, бул калктын үнүн угуп, бул представительге келип жолугуп же буну чакырып кабыл алып өзүңүз элдин үнүн угуп маселени чечип берүүңүздү суранабыз. Биз сөзсүз түрдө ал базарга дагы барабыз. Ал жер мурда Коон базар деп, ал жерде овощу, фрукту сатылган жер. Мен өзүм көрүп келдим ал жерде. Бүгүнкү күнү действительно ал жерде соода болуп атат. Ал жер шаарга жакын, локациясы жакшы жер. Эми бардык шаардын ичиндеги бардакты жок кылып, бир идини базар кылабыз деп туруп элди ишендирип, ушунча элди калп талып келгенден кийин эми до конца шарттуу түзүп берип, бул жерде жакынарда, чукуларда бардык мыйзамсыз базарлар жабып, ушул жердин ачылышын кылып, жарыя кылып, базар бир эле жерде болсо, мен ойлойм буну эл деле ушуну туура кабыл алат болуш керек деп ойлойм. Айтор, дагы кимдин үнү бар? Базарчылардан. Эми биз эми ошо бактайга алып келгенбиз. Кайсы жерден келдиңиз? Биз кирпичныйдан келген. Кирпичныйдан келдиңиз. Ооба, кирпичныйдан келип, мыйзамга баш ийип кылдык. Азыр мына жолом анча болду. Эми бизге автобус коюп берсин. Экинчиден мына жер акысын коюп берсин. Мына мост бүтсүн, кийин алсын. Условияны кылып берип, ачылышты алып келип, телевидениялардан полностью чыгарып берсин. Мына базар действительно иштеп атат деп. Бияктан только араван келип та таанышмыз. Башка эчтеке жок. Например, көпчүлүгүбүз кредитибиз бар. Кредит алып контейнерлерди алып келгенбиз. Бизге жок компенсация болгон жок, эчтеке болгон жок. Өзүбүздү чөнтөгүбүздөн бияка алып келдик. Эми уже кичине өтүп туруп эле давай жер акы деп. Түшүнбөй атабыз. Шартты түзүп берип, ачылышын официалдуу кылып бербей туруп, акы сураганыңыздар бул адилетсиздик. Орозонун күнү элдерди какшаттанып тура эмес го. Сиз да ким сүйлөйсүзбү? Мен Исраилов Алдыбек 2017-ден бери иштейм. Ушул запчасть боюнча биз биринчи иштеген мал мына Сулайман тоонун түгүдө Кален көчөдө болгонбуз. Ол жерден биз 2017 көчкөнбүз. Ошол мезгилде дагы бул мэрия тараптан биз ошол жака көчөсүңөр деп биз частный жерге көчүп барганбыз. Ол жерде 6-7 жыл иштедик. Былтыр ушул малда мэрия тараптан келип, бул жерди бошотуп бересиңер дегенден бизге ушул жерди сунуштаган. Биз биринчи бул жерге келип көргөнбүз. Бул жер баткак суу эле да бул жер. Анан бул жердин шарты бизге жаккан жок. Биз али бери бул жерге чыкпайбыз. Бизге башка жерден карап бересиңер деп биз мэриядан келген адамдарга айтканбыз. Мэрия тарап не кылды бизди? Барып дарбазабызды жапты, көчпөсөңөр болбойт деп. Аз-маз убакыт коюп берди. Бул жерде ушу бактар шагалпага болсун тегиздеп берди. Кийин бул жерде биз көчүп келе турган болдук. Контейнерибиз көчүп келгенде дагы көчөдөн гайлер кармалып бизге штраф жазган күндөр болгон. Бул жерге араң зорго көчүп келгенбиз. Биз келгенибизге 1 жыл болду, ишибиз жакшы эмес, топтогон нерсебизди уже жеп болдук да. Өзүбүз эле калдындачы айтканда. Эми кыскасын айтсам, бул жерде мен налогу деп атат, жер патенти деп атат, көрчү чыгым өтө көйүп кетип атат да. Бул жерде эле кыйналып. Базар ачылып элек, соода башталып элек, бирок акча төлөө деп атышат. Биз эми кирпичтен срочно көчкөнбүз да бул жакачы. Ошол мезгилде биз патент менен иштегенбиз. Срочно бир күн эле дарбазалар жаап, ошол жерде ызычуу болуп, көчкөнгө мажбур болуп бул жака келгенбиз да биз. Патенттерди жапкан эмеспиз. Ушул күндө дагы патенттен азыр бизге баягындай мемелер келип атат, штрафтары. Манча болуп кетти, мынча болуп кетти, ойноп турбайсыңар депчи. Бизде ушундай кысым көп болуп атат да. Сүйлөңүздөр, сиздерди үйдө каны келдик. Биздин башчыбыз мына Садыр Нуркожоевичке жана мэрибиз Акаев Жанар Акаевга ушу конституциялык укугубузду, ишкерликтерин укугубузду коргоп бериңиздер суранабыз. Биздин азыр биринчи талабыбыз эле клиенттерибиз клиентский база деп коет. Келбей жатат. Клиенттер келип бериш керек бизге. Ал үчүн мына Коон базарда жайгашкан автоунаа тетиктер жайгашкан ошол базарды алып келиш керек, жакан базар. И Кудайберди базарын ХБКда жайгашкан. Ошону алып келип бериңиздер суранабыз. Ошондой эле биздин ар бирибиздин ушунча эл чогулганын көйгөйү, ар биринин артында кредити бар, бала чакасы бар. Биз ушундан бери соода кыла албай баягы карызга батып отурабыз. Биз сизге
чыгып атканын себеби маселе ушул. Азыркы учурда жер акыны төлөй албай атабыз. Эртең мына салык инспекциядан келип налогду төлө деп атат. Аны да төлөй албай атабыз. Эмне кылабыз биз? Кимге кайрылабыз? Сиздер биздин чечимди чечип, биздин көйгөйүбүздү чечип берсеңиздер, суранычы. Шарт түзүп берсеңиздер. Эже сүйлөйсүзбү? Сүйлөбүңүз. Биринчи иретте ушул мэри жана Аракаевга кайрылат элем. Ушул жерге келип жеринен көрүп берсеңиз. Ушул жерде ушунча адамдын атынан сүйлөп атабыз. Бир күндө бир пачын кылбай кеткен адамдар бар. Анан биздин главный эле ушунча адамдын атынан сүйлөгөн главный эле биздин көйгөй баардык ушу запчасть болобу, машина болобу, кыскасы ушу теттик базарды шаардын чекесине чыгарам дегенден кийин шаардын чекесине мына Бекмамат Осмонов көчөсүндөгү азыр Коом базар деп атат, ошол жердеги кичик базарды, ХБКдагы тетик Кудайберди базарды баардыгын ушул жерге алып келип берсе, ушул жерде кандай соода болсок, анан биз өкмөт менен иштешкенге аракет кылат элек. Азыр ушул моментте 3 күндөп, 4 күндөп пачын кылбай кеткен адамдар бар. Анан өзүбүздүн болгон акчаны жеп бүттүк. Эми азыр каяктан неден алышыбызды да билбейбиз. Действительно, бул контейнердин ичин жасаш үчүн чоң эле акча кеткен. Анан айландырган акчабызды жеп бүттүк. Эми ушуну биринчи мэр карап берсе, жеринен келип көрүп берсеңиз, баардык ушул мезгилге чейинки убадаларды көрүп, ошону аткарып берсеңиз, главный эле ушу биздин немебиз, көйгөйүбүз. Баардык тетиктерди шаардын ичиндеги, Ош шаарынын ичиндеги тетиктерди ушул Көкөнбий көчөсүндөгү базарчыкка алып келип берсеңиз, ошол биздин талабыбыз. Рахмат. Ким сүйлөйт да? Сүйлөйсүзбү? Сүйлөбөңүз. Шейиттөөдөн келдиңизби сиз? Ооба. Шейиттөөдөн көчүп келгенсиз, бул жака көчүрүшкөнбү? Ооба, көчүрүшкөн. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Жан Аракаевич. Биздин көйгөй кандай десеңер, бизди Жеңишбек Шермаматович, анан кийин Адилет Шаршене уулу мырза бизди ошол Шейиттөөнүн базарына келип, биз иштеп аткан жерибизден шашылтырып эле ушул жерден алып чыгып кетти. 1-октябрь көчөсүңөр деди, баарыбыз көчтүк. Мыйзамга баш ийген эмнеде көчүп чыктык ушул жерге. Бир ооз сөзүнө. Байкында биз ошол мезгилде биздин жерге алып келди. Бул жерде эчтеке жок эле, болото эле, болотонун үстүнө засыпка менен эле не кылган эле. Жабып койгон эле. Андан кийин биздин өзүбүз Шайтөөн адамдары ошол мэриянын өкүлдөрү менен бирге чогулуп ошол жерде турганда биз Сабиров медрекеге биз өзүбүздүн эмнебизди талабыбызды койгонбуз. Медрека бизге мындай жай салып берсеңиз, биз ушул жерге келебиз дегенде, ушул жерде Адилет мырза да ошол сөздү айтты. Биз силерди баар эмнени сырттагы шаардын ичиндеги полный стройматериалды ушул жерге Көкөнбийге көчүрүп беребиз деди. Ага чейин бул жерде баары канчалаган адамдар бул жерден жай сатып алды уже. Уж келип отурабыз деп. Ошол 1-октябрга жетейин дегенде нар жактан Жибек жолу деген мегаполистин тушундагы жерден буларга базардан жай берди. Ага чейин мен лично өзүм базардын Шейтөөнүн өзүнүн баш болуп чыккан жердемин да бул жергечи. Ошондо биринчи мени жөнөтүшкөндө Жибек жолуга барганда эч кандай арендага жай берилбейт деген. Только сатып аласыңар $24,000 ар бир квадратын $1000 сатып аласыңар деген. Анан мен өзүм эле ойлобой, бардык элди ойлогон эмнеде айттым адамдарга, силер сатып алышка кулуңар жетеби? Баягы мүмкүнчүлүгүңөр барбы десем, ал жерде эч ким сатып алабыз деген жок. Только биз арендага отурабыз дедиле. Макул дедик, биз ал сатып ала турган биздин эч кандай биздин каражатыбыз жок, дагы акчабыз жок. Андан көрө бизге арендага берген жакшы. Биз эмнеге сүйүндүк эле десеңер, биз Шейтөө частный жерден чыгып туруп, частный төлөп аткан жерибизден ушул базарга чыктык, муниципалный жерге. Эмнеге десеңер, биз эмнеге сүйүндүк? Биздин экономикабызга жардам болот. Биздин акчабыз эконом ушул шаардын өзүнө түшсүн. Ушул жерде биз дагы салымыбызды кошолу деген максатта биз сүйүндүк эле. На самом деле биз ушул жерге мындай айтканда тамга алып чыгып туруп шатыбызды алып койгонго окшоп калды да, мына Көкөнбийге келесиңер. Ар бир менин сөзү бар эле. Жеңишбек Шермаматовичтин, силер кайсы ретте жүргөн болсо, ар бир ретте жүргөндө ошондо силер Көкөнбий көчөсүңөр деп кайра элдин идеологиясына киргип салды баягы сөзүчү. Хорошо, башка айла жок экен деп ушул жерге келдик. 1-октябрь күнү ачыласыңар деди. 1-октябрь келген күнүбүз нар жактан арендага жай берип жүрдү. Ал кандай үчүн болот? Ошону бизге чечип беришиңер суранабыз. Бул жерде азыр бир гана бая акабыз бирдекени сурады. Бул жерде мына нерсе бар. Мына нерсени бир эмне кылып койсоңор да болот. Мен өзүм лично Адилет мырза Шаршеналынын сөздөрү бар жерде. Жаңы базарда бир стройматериал саткан адам болбосун. Сиз ага болду берип койсоңуз болду. Ага да беребиз. Бересиз. Ака биз
ушул жерге полный мына айтканда риск кылып келатабыз уже. Какой-то месяц отурабыз. Азыр тем более сезон убагында кетип атабыз биз. Кыш ичи көчпөй атабыз. А сезон эң разгарда чыгып кетип атабыз ал жерденчи. Дегеним ал жерде эми көз барбай койбойбуз ал жерге. Барып калып биз стройматериал көрүп ичибиз ооруп калбасын. Бул жерде эмнени сурандым десеңер, Адилет мырзанын өзүн ошол жерде туруп суранганмын. Адилет мырза, нары базардан жай берилбесин. Себеби силерди биз бир өз сөзүңөргө ушул жерге келип атабыз биз. Нары жактан жай берип койсоңор биздин да ичибиз ооруп калбасын. Себеби бай менен кеде ажыралып калбасын. Акчасы барлар нары жактан жай сатып алып, бул жерден акчасы жоктор арендага отурганга окшоп калбасын. Биз да мүмкүнчүлүгүбүз бар аны сатып алышка. Но ошол мыйзамга баш ийдик. Шермаматович, так, Жеңишбек Шермаматовичтин бир өз сөзү. Адилет мырза, вице-мэрдин бир өз сөзүнө ушул жерге келдик. Байкында звуч кылбайлы. Неге? Биз мыйзамга баш ийебиз. Башка айла жок эле ошол. Эми караң, эми 1 октябрдан бери мына биз бир ашып кетсе ушул 540 дүкөн болсо ушун стройматериалдын өзүндө эле бул азыр эмес запчас базарга чыкпайбыз. Просто мына стройматериалдын өзүндө бир 540 жай бар. Анын ичинде ашып кетсе 30 дүкөн иштеп атат. Ойлонгула эми. Ушул нерсени биз силерден чечип беришиңерди суранабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз сизден ушуну суранабыз. Урматтуу Жанар Акаев, сиз биздин көйгөйүбүздү угуп ушул жерге келип, биздин да бая сөзүбүздү укпаң. Мына жерде запчас базарынын өзүнүн көйгөйү бар. Стройматериалдын өзүнүн көйгөйү бар. Нары жактан Акатик пайдом келген, алардын адамдарынын өздөрүнүн көйгөйү бар. Акатик пайдомдо да стройматериалдарды көчүрүп атканда Шейиттөбө келет ушул жерге деп көчүргөн. Шейиттөбө келет деген алар Шейиттөбө келсе анан биз чыгабыз деп чыккан. Алар да ыйлап отурат. Күндө менин жаныма келишет, силердин адамыңар кайерде деген сөз мененчи. Эми баягындай ар бир неге да өз бир үй бүлөгө да бир баш болуш оңой эмес. Ошон үчүн биз элге бир баш болуп чыктык эле. Элдер да ошондой иштер кылып койду. Көбүнчө бул жерде роль ойноп койгон мэриянын адамдары болуп билишим боюнча ошондой. Рахмат силерге. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, эл бул ишкерлер, ишчилер мыйзамга баш ийип, бийликти сыйлап, убадасында турат деп ишеним менен бул жерге келип көчүп келип атат. Бул жерден контейнерлерди шарт жок болчу деп атат. Биргеликте биз өзүбүз Базарком менен бирге бул шартты түзгөнгө жардам кылдык деп атат. Ишеним менен деп атат да. Тапкан акчабызды власть этип мына акыркы 1 жылдын ичинде соода жоктуктан ичип жеп бүттүк деп атат. Бүгүнкү күнү шарт түзүлүп бүтпөй, шарт жок. Светти дагы берелек, официалдуу ачылышын дагы кыла элек. Бардык башка жакта мыйзамсыз иштеп аткан унатестиктерди саткан базарларды жаппай, единый базар кылбай туруп, уже буларга налог койгону, земельный налогту, аренда уже Базарком уже аренданы сурап баштады да. Февраль айынан буларга уже салык коюп коюптур. Соода башталбай турса, бул жер официалдуу ачылышы боло элек болсо урматтуу Садыр Нуркожоевич. Элдин үнүн угуп, азыркы жаңы келген Оштун мэри Акаевка команда берип, ал элди кабыл алып, булардын көйгөйүн чечип беришиңизди суранып кетем. Мен азыр бул жерден чыгып, азыр көрсөтөбүз. Сооданын жоктугун азыр чагылдырабыз. Эч сатып алуучу жок. Өздөрү эле отурат. Пусто, эч ким жок. Мындан ары мыйзамсыз иш соода болуп аткан, мыйзамсыз бүгүнкү күнү уктуңуздар. Кишайт этип аткан жер мыйзамсыз частный территорияда соода болуп атат. Мына мыйзамдуу жана сатуучу ишкер жакшы айтты. Биз частный жерде отуруп кимдир бирөөнүн кызыкчылыгына чөнтөгүнө акча түшүп аткан жерден биз бул жерге муниципальный объектке айтор мыйзамдуу мамлекеттин базарына, мамлекеттин өнөөсүнө салым кошот экенбиз, экономиканын көтөрүлүшүнө биз төлөгөн аренда, налогтун бардыгы мыйзамдуу мамлекетке түшөт экен. Мамлекеттин өнөөсүнө салым кошот экенбиз деп сүйүнүп келсек, бүгүнкү күнү бизди мындай бир жетим баладай кылып таштап койду, биздин үнүбүз эч жака жетпей атат деп чырылдаганы, үнүбүздү жеткизгиле дегенден биз келип отурабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен ойлойм буйруса бул кайрылуу сөзсүз түрдө сизге жетет. Жанар Акаев, жаңы келген мэр бул базарды сөзсүз мыйзамдуу ачылышын кылып, мыйзамсыз базарларды жабып, жакын арада бул жердин ачылышына биз себепкер болобуз. Күбөкөр болобуз, көзүбүз менен көрөбүз деген үмүттөбүз иншалла. Азыр эми кирип базардын ичин чагылдырып берели, андан кийин мыйзамсыз иштеп аткан базарларды чагылдырып берели. Үнүң башка эч ким айтабыз сөз жокпу урматтуу? Мындай чагылдырсаң, мына шунун баардыгы сатуучулар. Бул жерде покупатель жок экен. Бүт сатуучулар. Сизби? Бисмилла. Аксакалдар сүйлөйт экен. Бисмилла. Assalamu alaikumlar. Бул иш боюнча мен башынан бери билем. 2024-жылы мурунку Жетигенов Бактыбек беле ошол мерден баштап биз дагы ошондой жигиттер айткандай
Murda iki jolu частный bazarlarda olup kaldık. Частныйларды biz ал жерден да частный кайдайт дегенде bizdi кирпичный. Bizge муниципальный жер керек деп анан кийин мэрге кайрылганбыз. Мэрден 30 октябрь, 30 сентябрь экен ишенбиз. Анын каттары бар. Ошо каттын негизинде биякты мамлекеттик муниципалдык автоунаа тетик базар кылып беребиз деп мурдагы вице-мэрлер, мурдагы кимел алтын должность муниципалдык жер башкарманын башчылары бардыгы ушул жерде биз менен жүргөн. Анан ошондон бери мына 1,5 жыл өттү, 1,5 жыл ашык болду. Мен ошол 24-жыл октябрда, мына жерде Данияр билет азыркы неме. Октябрда көчүп келгем ошол жерде турат. Эми мен бу жерде эмнени элдин баары айтып кетти бардыгын көйгөйдү. 1,5 жыл ичинде азыр бу жерде бир тыйын да кот жок. Бу жерге аренда деп келип атат, аяктан налог деп келип атат. Бул эми бир эле менин көйгөй эмес, ушул жерде бардык топтолуп турган адамдардын көйгөйү. Бизге эмне деген азыр биздики биз эмнени суранабыз? Ушул жерди бир сыйра өздөрү жогорку бийликтегилер, в данное время действующий бийликтегилер келип туруп, ушунча адамдын көйгөйүн чечип бериш керек. Ушул жерде ишибиз жүрүшү керек. Ушул жерде базардын ачылышы болуш керек биринчи. Документтерин ушундай кылып ачылышы болду. Массалык маалымат каражаттарына бериш керек. Ушундай ачылды. Азыр бизге өткөндөн налогтон келген экен, укам карачы мен жанына хронометраж турчу деп. Мен өзүм иштебей атам көптөн бери. Соода жок, эч нерсе жок, келесим кетесиз. Ал бала жанында турду. Бир адам келип, эмне кыласың ука? Десем, биз ишибиз ушу айына мынанчадан патент төлөгөсүңөр. Майли, биз мыйзам сыйлайбыз. Эми бул жерде эмне эл үчүн элдер. Мына биздикин айтайын, сиздердикин жакшы билбей эткем. Мына бул жерде бизде 550-600 семья эмес, адам иштейт. Ал адамдын бир семьянын ичинде жок дегенде 4төн болсо өзү менен 5 адам болсо, ошол жерде 600 болсо 3000 адам азыр ушул жерден үмүт кылып, ырыскысын ушул жерден күтүп турат. Ошон үчүн бир оң жагынан чечип, элдин бир жакшы иштерин жүргүзүп беришиңерди деп сурайм. Рахмат силерге. Урматтуу Жанар мырза, айтылып аткан ошол эки мыйзамсыз иштеп аткан базардын мыйзамдуулугун срочно текшерип бериңиздер. Эгер мыйзамсыз болсо чукулар да ал жерде дагы жаап, мыйзамдуу мына мамлекеттик өзүңүзгө караган муниципалдык объекттеги жаңы ачылган базарга баардыгын көчүрүп алып келип, ушул базардын мыйзамдуу ачылышын кылып, элдин үмүтүн ишке ашырып бериңиз деген үмүттөмүн урматтуу Жанар мырза. Биз азыр чагылдыралычы базардын ичине кирип, чындап эле соода барбы, жокпу көрсөтүп берели. Андан кийин мыйзамсыз иштеп аткан базарларды да чагылдырып берели. Мындай сатып кете берсең, турат, калгандары. Кара, пустой. Эл жок. Сатучу, сатып алуучу эч ким жок. Булар эми үмүт кылып келди да. Адам жок да эми, то есть азында эми баардыгы азыр биякта да, азыр атышат. Бирок мына көрдүңүзбү соодагерлер, бирок беркинде адам жок, клиент жок. Сатып алуучу жок. Ооба. Көрдүңүз да баягы сүрөттөрдө кандай болуп атат. Ушул жерге бир ар бир жакка көп шагыл кетти, көп трамвайга кылдырды. Азында 2 та лоток тигип атабыз. Эми бул жака ошончо неме кылып атабыз. Мамлекеттен салым болду ушул шарт ушунчалык пустой жерди ушундай шарт түзгөнгө мамлекеттен салым болдубу? Жок. Салым болгон жок. Эл өзү анан мына ошо медиа содержатель деген ушу базардын немеси бар, базар комнаты. Ошол бул жакты, ошол мындай неме кылып берип, даярлап неме кылганда эл суранган бизге бесплатно жер бергиле деген. Жер бергиле дегенде бул жакты берген бизгечи. Ошол трамбовка неме тегиздеп бериштерин жардам берди бизгечи. Медиа жактан эч нерсе болгон жок. Азыр, например, свет берелик даже.
свет трансформатордун эме разрешениясын берели. Трансформатор өзүбүз эл чогултуп алдык. Эми аны дагы алып келип берген жок. Светтерди өзүбүз койдук. Пустой. Мына элдердин машинеси баардыгы мына. Бир дагы адам жок да, мына клиент басып жүргөндөрү жок. Бул ушу соодагерлердин машинелери. Баардыгы. Гының аябай чоң экен бирок. Өзү чоң, ушул жер Чип кетеличи нар жака. Бул жакта эле гының бирок көрдүңбү? Аябай объем чоң экен, канча квадрат метр? Неме нар жакта салам алейкум. Алейкум ассалам. Уста болуп кайрылабыз. Сүйлөбү. Жатабыз. Биз дагы мына Калингөчөдөн келгенбиз. Биз дагы ошону айтканда, силер да ошока баргыла, силер жапкыла деп штрафан баскан. Биз дагы ошо сөздүн коюп келдик. Мынерде эми ачтык. Ачканыбызга 1 ай болду. Устаканага барсаңыз, ямада суу чыгып атат. Пока что биздин условия жок. Аренданы берип атабыз араң. Жеп ичке чыгып атат, ачыгы. Орозодочу. Жер налог пока коюп бериш керек. Устаканаларга өтүп, ямаларды бир видеого тартып койгон экен. Яма боюп суу чыгат. Кичине ошого шарайт коюп берген. То есть Калелин көчөдөгү жанакы бүт мастерлерди силер да биз ушул жерге бардык алып келген турбайбы? Калингөчөнү бүт баары ошол жерде. Бирок иштегандар иштеп атат. Ошону сурап карап берген. ошол жака кетти. Акчасы барларынчы көп ага. Ошол жака кетти. Үстү жабылыптыр, жакын болуп эле, мындай шап түзүлүп турду негизи. Азыр ошол бардык базар ушул жака келип дегенден сүйтүп даярдангандан Места негизи жетеп турбайбы? Мыйзамсыз иштеп аткан базарлардын баардыгын мамлекеттин өзүнүн мына мыйзамдуу базарына жылдырып алып келе турган болсо, баардыгына места жетеп турбайбы? Мунун баары арендага берилет да. элдер бардыгы болот. Сатып алса дагы болот. Мына карачы, мыналар бүт шарт сонун кара. Негизи сатып алса дагы болобу? Сатылат дагы, арендага турса дагы болот да. Шарт бар деңиз да, жок эмес. Ооба, ошолор келсе эле ушу баардыгы ушу бир жерде болсо, баардыгынын рызыксы бир жерде болсо жакшы да. Азыр акчасы барлар, байлары, күчтүүлөрү ошол жакта, шаардын ортосунда ар жерде соода кыла берет. Мындайлар уже биякта калды да. То есть булар кете албайт. Неге? Уже акчасы жок да, башка жерде место алып, же оборотко акча кылайын деп. Кредит алайын десе, кредитти деле бербей атат. Кебектилер администрацияга келип атат, бизди ушул жерде договор түзүп бергиле, биз иштеп атат деп. Биз кредит алайлычы деп келгендер болуп атат. Биз договор деле түзүп бере элекпиз. Калтамызда базардын администрациясы бүтө элек да. Иштесе Мыйзамда ачылышы боло элек деңиз да. боло элек. Элдин баардыгы Азыр эми биз сиз менен бирге чогуу ар жакты көрүп келсек болобу? Бүт мына карачы, аябай чоң да, действительно чоң территория экен бул жер. жөн эле болот да буларда. Баардыгы эсте алган жерчи. Азыр мындай да, получается, мамлекет, мэр, экс-мэр элди жаңы жер бердик, инвестор таптык, жаңы базар салынат, баардыгыңар ошол жерге көчүп барасыңар, мыйзамдуу базарда иштейсиңер деп элди ынандырып бул жерге алып келеткен дагы. Бул базар пустыня болот, жана сүрөттө көрдүңүздөр. Шарты жок жерге инвестор, Медер деген инвестор келет дагы, ал акча влашт этип, бүт жасайт, шарттарды жасайт. Даяр кылып бүтөт, даяр кылып бүткөн ошол эле учурда получается дагы бир инвестор, акчалуу инвестор пайда болот экен дагы. Башка жерден жер сатып алабы, Жакыныраак. Жок, ал жер өзүнүкү. Кийимге эле чоң базарга ачкан, ал жактычы. Ал жер чоң базарга ачкан үчүн келечек келбей ынабай койду го ал базаргачы. Бизге отдельно өзүбүзгө ушундай деп. Ошо анан кийин ошо келечек неме кылабыз деген, активен дегенге уже келбей калды да келечекте. Анан строительныйды неме кылабыз деп, ошол жака буруйбуз да. Братан, келсеңиз мына. ошондо получается башка инвестор, башка жерден место алат акча дагы. төгүп койгон, значит, буруп койгон, анан шаарга буруп койду дагы, элге жакты да. Уй, шаарда жакшыраак болот экен деп туруп, булар көчүп келди дагы. Ошондо наркылар калып кетти. Ошондо двойной стандарт болуп атабы? Биринчи инвестор Медер мырза азыр алданып калып атат да, бийликке ишенип, алданып азыр акча влашт этип алып, базар иштебей турат. Мен ошондой түшүнүп атам да. Медер мырза ham алданып атат. Мына соодагерлер ham алданып атпайбы? Азыр менин түшүнүгүм боюнча бийлик, ошол учурда бийлик өкүлдөрү, Оштун экс-мэри элди айтат баардык жактан мамлекет биз жер беребиз, ошол жерге
базар курабыз, ошол жерге көчүп барып ошол жерден мыйзамды соода кыласыңар деп айтат. Бул жерге Медер деген инвестор ишенип келип, ошонун баардыгын акчага власть этип, даярдап бүткөндө, дагы бир чоңураак инвестор келет дагы, базарга жакыныраак жерге базарды курат дагы, айтышы боюнча мэриянын оозун айланып туруп, ал жерди ачат дагы, көпчүлүк ал жерге кирип кетип туруп, бүгүнкү күнү ал жерде да соода болуп аткан турбайбы? Медер мырзага иши жалпы эле ошол экс мэрге ишенген карапайым эл алданып калып атат да, мындайча бүгүнкү күнү алданды, артка кетип атат, плюс еще канын соруп, налог бергиле, аренда бергиле деп келип атат. Карам, мына туруш. Шайыттөбө бул эми өтө чоң рынок болгон да, Оштун эң чоң рыногу болгон. Ошол эле строительный материалдын баардыгын мына ушул жерге бүт баардыгын шартты түзүп алып келиптир да бүгүнкү күнү. Бул жерде эми баягы мындайча айтканда карапайым элдер ишенип келген арендага турабыз деп. Колуна барлар чоң бизнесмен ачкан базарга жакын жерге сатып алып туруп ошол жерге соодасын кылып атыптыр да. Эми азыр элди деле экиге бедный, богатый кылып бөлүп койгондой көрүнүш болуп атат да, урматтуу Жанар Акаев. Келип туруп ушунун баардыгын мыйзамдуулугун карап бериңиз. Элдин үнүн угуңуз, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Элдин чындыгында мына жерде эмеси толуп калыптыр. Бул элди алдаган эле болуп атпайбы? Бул байкуштарды алдап алып келип туруп эле бүгүнкү күнү банкрот болуп отурса, дагы канын соруп, аренда, налог дегени эмне дешти деле билбей калдың да. Азыр биз эми ошол мыйзамсыз иштеп аткан жерлерди барып чагылдыралычы. Айтар сүйлөңүз. Өзү мындай мэрияда өзү ойлонсо болот да. Мэрияда 540 өз бир строительный дүкөн бар. Анан бул жерде дагы канча бир бара? 500дөй, 500дөй бар. Ал деген 1000 дүкөн бар. 1000 дүкөн, места, точка бар. Эми караң. Алардын ичинен эң бир байкындай налог 5000 сомдон түшкөндө канча өкмөт акча чөп. Ошо биз Оштун өзүбүзгө жакшы эмеспи, өзүбүз экономикага. Ал жак кичинеби? Нар жак кичинекеби, ал жак кандай? Частныйбы же кандай? Частный болсо керек ал. Частный. Мамлекеттик эмес. Анан балдар билишим боюнча мамлекетке жер акысын төлөбөй, только аренданы төлөп эле отурат. Билишим боюнча, мен угушум боюнча. Но бизге уже уведомление келди о том, что силер уже жер акысын төлөйсүз. Жер акысынан качпайбыз. Эмнеге? Мен сүйүнүп төлөйм. Себеби мен эмне десем, сыймыктанам ал нерседенчи. Эмнеге? Мен өкмөткө мамлекетке акчам түшүп аткандыгы мен сыймыктанам. Бул биринчи меселе. Экинчи меселе, булар ака эмнеге алып келип туруп, просто бизди баягындай ушул жерге келесиңер алдап койгон жаман болду. Ошон туурасин айтпайсың. Ал жакта мен суранганмын. Мери биз анча алыс болбой эле бул шаардан ушул бизге мегаполистен бергиле десек бербейбиз деп мындай. Буга видео далил да бар экен, а жанагы. Буга видео далил. Экс ал ким болгон? Ал вице-мэр болгон. Экс вице-мэр. Экс ал деле кетти. Экс вице-мэр. Мэр өзү баш болуп, бардыгы элди алдап койгон болуп атат да. Чындыгында бүгүн эми бая эле карапайым эл күйүп кетип атат да. Бүгүнкү күнү страдайт эткен карапайым эл болуп атат. Базардын открытиясын кылышты анау. Бул жакты бир ооз айтып койгон жок, что бул жакта запчасть базар түшүп атат, бул жакта строительный түшүп атат. Бул мэрияга караштуу жер, ушул жака келе бериңиздер деген бул жерде деле действительно мэрия тараптан дагы адамдар кызыктар болгон го. Чындыгында булар айткандайчы, жакшы эле оозун майлаган го дейм андачы. Болбосо мындай көрүнүш болбош керек болчу. Жапалак базарын, автоунаа базарынын ачылышын кылат да, бул жерде эстеп да койбойт, айтпайт ушул кезге чейин открытиясы болбой, анан эми бүгүнкү күнү плюс еще земельный налог дегени. Мына жол 2 ай болду да бүткөн да. Жолдун ачылышы келди. Жеңишбек экс мэр Шермаматович, Жеңишбек Шермаматович келди эле. Жерге чейин жөө басып келди эле, биз эми өзүбүз суранайлыкчы, биз качан ачылыш болот, ошол нерсени билели деген нерсе болду да. Баштагы ошондой отуруп кетип да баягындай силер кимсиңер дегендей болду, билбейм эми Кудай билет. Элди мыскылдаганыбы экс мэрдин же кандай вроде бы да тарыхсызды. Жасаган жумуштары жакшы. 12 миллиард дейт эми азыр болжолду. Карызга кирди да, бул карыз деле кутулат. Но бирок реалдуу болуп бардык жерде бирдей болсо жакшы болмок го дейм. Кайсыл бир жерде кайсыл бир бизнесмен же болбосо мына айтып атышат. Жогору жактан крышаң болсо мыйзамдагы сени эч нерсе кыла албайт. Эч ким тийбейт дагы болот. Ушундай түшүнүк келип атат да бүгүнкү күнүчү. Ушундай урматтуу мекендештер, мыйзамдуу өлкөдө жашап атабыз. Мыйзам бардыгыбызга бирдей болуш керек, адилеттүү болуш керек. Кедей кем агал кылып азыр бөлүп койгондой болуп атат да. Мүмкүнчүлүгү барлар местаны да качып туруп, мүмкүнчүлүгү барлар бизнесмен, ишкерлер ал жерден сатып алып, ошол жерде соода кылып атыптыр. Бардыгы келсе места жетет экен, тартипке салабыз деди. Тартипке бирдей салыш керек болчу. Бардык базар сырттагы мыйзамсыз частниктерди алып келип ошол жерге мына мамлекеттин жери экен.
мамлекетке доход түшөт экен. Ушул жерде базарды мыйзамдуу иштет. Доход толугу менен ишкер айткандай мамлекетке түшсө кимдир бирөө чөйрөтөгөнө түшпөй, мамлекетке түшсө мамлекетибиз өнүп өсүшүнө чоң салымы бул. Бүгүн биринчи жолу бардык, топтолуп мэрияга бардык. Эми Жанар Акаев келди, бул эми адам иштейт деп ойлоду. Садыр Нуркожоевдун эмеси менен келди да бул президенттин указы менен. Потому что контроль кыл, жакшы кара деп. Ошон үчүн эми азыр элди угат деп Жанар Акаев ушу иштейт деген ойдо биз акыры ошо кишиге бардык бүгүн. Барсак эми бүгүн майрам болуп калып кичине неме кылышпай, принимать этишпеди. Эми бул видеону көрүп калса, эми Жанар Акаев ушу келип бизге ушул жакты чечип берсе, Кудай кааласа жакшы болот. Мен ойлойм иншалла сөз түрдө буга Жанар Акаев азыркы жаңы мэр көңүл бурат, Садыр Нуркожоевке бул элдин үнү жетет, буюрса оң жагына чечилип берет, элдин кызыкчылыгына чечилет деген үмүттөбүз. Урматтуу мекендештер, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз айттыңыз эле мындан ары ишкерлерге кысым болбойт, мындан ары ишкерлерге колдоо көрсөтүлөт деп. Бүгүнкү күнү ушул бийликке ишенип, сиздин бийлик өкүлдөрү ошол экс мэрге ишенип, бул Медер мырза инвестор бул жерге чоң акча влашт этип, мамлекетке кызмат кылайын, өз жериме, өз элиме кызмат кылайын деп мыйзамдыга баш ийип ушул жерге пустой жерди беришкен экен. Бүгүнкү күнү аябай сонун болуп базарды куруп, шартты түзүп коюптур. Бирок бийлик өкүлдөрү берген оодасынан чыкпай, башка мыйзамсыз иштеп аткан базарларды толук кандуу жабып, аларды бул жакка алып келип мыйзамдуу бир ушул мамлекетке гана доход түшө тургандай кылып ушул базардын ачылышын кылып ишке салбай, бүгүнкү күнү ачылышын кылбай туруп, бул инвесторге уже налог, земельный налог, бүт айтор төлөмдөрдү мойнуна илиптир. Бүгүнкү күнү ишкерлер, сырттагы соодагерлер, алар эртең утулуп кетет. Алар эч ким аларды эч нерсе кыла албайт да. Бардык нерсе, нагрузканын бардыгы, жоопкерчиликтин бардыгы ушул Медер мырзага, инвесторге тура келет. Эртең мыйзамдуу bundan төлөйсүң деп кысым калат. Ушундай кысымдар качан токтойт? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ишкерлерди колдойбуз, мындан ары ишкерлерге жардам беребиз дедиңиз эле. Бүгүн азыр эми ушул элдин үнүн укканча азыр биз келген учурда бул Медер мырза бул жердин базаркому болуп калат да, ошондо базаркомусуз да официалдуу, базаркому да болот Медер мырза. Биз келгенде жок болчу Медер байке. Азыр мына өзү келип калган экен, атайын кирип өзүнүн да үнүн угалы дедик. Медер мырза, ассалам алейкум. Элдин үнүн уктук, жалпы базар шарт кандай түзүү шарт бар экен. Место жетпейт эмес, бардыгына жетет экен. Пустой жатат, сатып алса болот экен, арендага келип соода кылса болот экен. Шартты түзүп бериптирсиз. Деги эле эмне болду? Элдин айтканында канчалык чындык бар? Бул жерге кандай жол менен келип акча баштап калдыңыз? Кимдер менен сүйлөшүү договор болгон? Мыйзамдуу деги эле бул жерге сиздин ушул акча баштап салган рыногуңуз, ушул жөнүндө өзүңүз да бир аз интервью берип койсоңуз жакшы болот. Assalamu alaikum. Аты жөнүм Сабир Мендербек Нурдинович, өзүм ошо Оштун тургунумун. 2003 жылдан бери бул жер өзү саздак жер болгон. Саздак жерди арендага алып биз 31 көл болуп бул жерде балык чарбалган. Элдер дем алыш күндөрү, мындай күндөрү жумуштан келип балык кармап маза салып кетишет. Эми ал бизнес мындай өзүн бага албайт эле. Бирок мындай хобби катары болуп жүргөн. Анан бир убакытта ушул айтып калышты, мэрияга өттү, мэрия бул жерди базар кылат экен. Мэрияга чакырткан 2023 жылы февраль айындарында чакыртып, бул жер базарга немеге өттү, мэрияга өттү. Мурун ай чарба багытында болуп биз аз налог төлөп болсок, кийин жер акысы деле көбөйүп кетти. Bir жылда 230 миң акча төлөдүм. Андан кийин эми базар боло турган берсеңер, мага бирге бергиле десек, анда Канышай деген бир неме бар эле. Анда сен иштей эле турганыңды билдирип, алдын ала арендасын төлөйт. Макул төлөйүн, канча десем, bir 50 миллиондон араак бере алам. Мен айтам, силер эми саздак жерге базардын немесин коюп атасыңар, тарифин. Бул жер саздак, аны жер кылыш чейин канча убакыт кетет? Иштетип чейин канча убакыт кетет? Жок, андай болбосо башка бирөөгө беребиз деп коркутуп үркүтүп 10 миллион төлөдүм. Мурунку
мэр Жеткенов келди, өзү келип көрүп айтты жасай бер. Мына азыр бизге неме келди, бизden директива келди, базарды ушул жакка көчүрөбүз. Макул деп бул жерди толтуруп, тегиздеп, засыпка, трамбовка, щебень кылып бир 4 айдан ашып жерди тегиздеп аны гана кетти. Где-то bir 25-26 milyon сондай каражат кетти. Bunun бардыгын ошо МС менен меморандум түзүп ушул жерде базар кылабыз деп ошол пункттарында шаар свет өткөзгөнгө, баягы коммуникация өткөзгөнгө жардам берет деди. Макул деп баштап койгондон кийин аны жокко чыгардык деп айтты, жокко чыгарган кагазын эле берет. Макул деп жасап, биринчи жасап койсок, келди эми азыр ал базар чыкпай турган болуп калды. Азыр запчасть базар срочно чыгат, бул жерге жай таярда деп. Ыңгайлаштырып даярдап койдум. Бул местолордун баарынын ичинде утепленный, үстүлөрү утепленный, неме өрт коопсуздугун дагы сактадык. Противопожарный гидранттарын ишен койдум. Да әлиге чейин иш бүтө деп, мына бир кыш өткөндө көрдүк. Внутренний кайрадан дренаж болуп атат. Кайрадан ар жерден арыктарын чыгарып суу чыгып кете турган болуп. Элдер ыңгайлуу болсун деп. Жолубуз октябрда гана ачылды. Былтыр 25-жылы октябрга чейин жол жок. Бул жерге келип кетиши немеле да, дозогуда. Элдер келди, ошо келип айткан запчасть базардын баары ушул жерге келет, жасай берди. Запчасть базар келебиз деп, анан баары келсе макул деп келишти. Келгенде эле көпчүлүк айтты, мына жерде коң базар ачылып атат экен. Тыйыны бар, обороты барлар ошо жака кетип атат. Чындыгында ал жерде шаарга жакын, локациясы жакшы, элдер ошого барат. Биз не конкурентно способный ошондой болуп калдык. Аны барып айтсак, жок, ал жер иштебейт, коркпой жасай бер деди. Кайрадан тегиздеп, тумалар куюп койгон жерге келип отурушту. Андан башка мына ошо 1 жылдан бери эми баягы жаңы жерде кемчилиги көп болот экен. Бирден баарын чечип атабыз. Мына намазкана дедик, намазканасын куруп бердик. Туалет жок дедик, туалет, ашкана бардыгы азыр немеге туура келет да, иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Эми быйылкы жылдан бери айтып атканы налог төлөш керек, базарды өчүрүп бердик дейт. Макул. Болбосо башка бирөөгө беребиз дейт. Ушунча расход кылгандан кийин макул, эми не болсо аз-маз предоплатам бар, 1-2 ай өтүнүшү макул деп келдим. Мына январдын 23-үндө неме болду, собрание, комиссиядан ошо мага неме беришти, арендага беришти. Аренданын көп сурандым, жаңыдан ачылып атабыз. Бул жердин шарты азыр начар да, любой базар ачылганда 3-4 ай неме берет, иштеп кеткиче мөөнөт берет. Ошо мөөнөттү берилет. Же болбосо башында деле айтканмын, бул жерде картада көкүнбүй 95 болуп жазылып калдыр. Шаардын 3-чү категория болуп атат. 3-чү категория ошол западный жак 3-чү категория. Бул жер мурунтан айыл өкмөттүн жери болуп эсептелет. Көкүнбүй көчөсү, мына чоң көчө. Мына дренажный сууга чейин Көкүнбүй көчөсүнө кирет, майында кирип калган болсо. Дренаждын берагы бул айылдын жери. Биз как сельхозназначение болуп деле жүргөнбүз бул. Айыл болот. Картасында деле айыл бар. Бирок төлөгөнү келгенде кагазга ошондой жазылып калыптыр, 95 деп жазылып калыптыр деп, азыр действующий иштеп аткан базардын тарифин коюп атат. Анан эми ушунча мени күйүп кетпесин, макул иштетип көрөйүн деп алдым. Алып эми комиссия чыккандан кийин уже неме налогду төлөшүңөр керек деп келип өздөрү деле айтты элдерге. Мен дагы ошо балдар коюп токтотоюн десем, маселе чыгып атат. Бизде былтыр практически иштебедик дейт. Келип кетип кайра тапканыбызды жеп түштүк, ушул жерде иштеп кетсе кийин иштейбиз. Азыр топто деп жөнөтсөк 3төн 1 анча-мынча бергендер берди. Калгандар бере берет дейт. Биз тамакты дейт үйдөн жеген күндөрү болуп атат дейт. Столовыйга акча жок болуп атат. Бизди ким угат дейт. Мен айттым, эми
Бул мыйзам ушундай экен. Комиссиядан чыгат, эсеси төлөш керек экен. Мыйзам деп калдыңыз, комиссия деп калдыңыз. Комиссия бул жердин мыйзамдын ачылышы боло элек экен го. Рынокто. Комиссия протоколу бар. Топтоп, он жагынан боюнча комиссияда ушул биз конкурска объявление кылдык. Алар койгон тарифти эч ким көтөрбөдү, эч ким катышпай койду. Ал участник 12 участник бул жер мыйзамдуу ачылыш боло элек болсо, базар бүтө элек болсо, мыйзамсыз иштеп аткан базарларды жаап алар бул жерге алып келип, жерди бергенге гана уруксат берди. Арендага бергенге. Бирок арендага мини рынок деп берип атат. Анан мен айттым, мындай турмушка менен өтүп жазма иштеп каралбайбы, бизде каралбайт, мыйзам ушундай. Мыйзамда жазган болсо мен дагы юрист тапамын, ага айтат, жок деп. Мүмкүн азыр эми ушу үстүнөн мүмкүн баягы жергиликтүү кеңешке коюп, мына базар болуп иштеп кетиш үчүн азмаз бир кандай мөөнөт бериш керек да, жеңилдик бериш керек буларга. Чындыгында булар эми отурган жеринин көчөсүндө көчтү, келгенде лайда бул жерде машиналары тыгылат эле. Ушунун баардыгын иретке келтирди азыр. Намазканасы жок эле, дааратканабыз, канализациясы жок, оор жактарга барып эми эшикке кылдык го, бирок демесин ыңгайсыз да. Азыр канализация внутренний өзүбүз өткөздүк. Жерди бурит кылып, эки насос менен суу чыгардык. Эми шартты түздүк да. Түздүк, бирок өкмөт жактан эч кандай жардам болбой атат. Только обещание, мурункусу баарын көчүрүп берем деп. Болбой калды, кийинкиси дагы. Эми бул жер эми акча түшсө өкмөткө түшөт. Мына Когон базар бул частный жер. Бирөөнүн сатып алган жер экен. Ал тарифти да ойнойт. Мисалы бизге бекитип берет жергиликтүү кеңеш менен. Ал адам бекитип калып аткан болсо, адам тасыра калып калат. Ал өзүнчө төрүн кетип атат. Ал өкмөткө эч нерсе бербейт. Ошентип алиги колунан иш сатып алганга мүмкүнчүлүгү жок. Бечаралар эски мына саткандарын байкасаңар керек. Жалаң бул запчастар. Эски машиналарды алып чачып кайрадан сатып эптеп тиришчилик болуп атат. Бийлик өкүлдөрүнө азыр жанармыздай мына жаңы оштун мэрине түздөн түз Садыр Нуркожоевго кайрылып жасаңыз, сизде мүмкүнчүлүк бар. Бүгүн биз атайын үнүңүздөрдү угузганы келдик. Эми кайрылуу биз эми ички инвестор болуп келип атабыз. Колдон келишинче ушул шаар үчүн эле ушул чекеге чыкса пробка азаят. Эл үчүн дагы ошо иштеп аткан элдер чыгарып берген болсо иши калбасын деп место жаратып берип атабыз. Бизге дагы азмаз көңүл бурса да, биз эми өгөй баладай болуп эле чекеде калып калдык. Мүмкүн тияктагы иштеп аткандардын эми көптөн бери иштеп атып капчыгы калыныраактыр, мүмкүн эптеп бир кызыкчылыктарды өзүнүкүн өткөзүп алса керек. Биз эми мыйзам жол менен кетип атабыз. Азмаз уруксат кагаздар алыш боюнча, свет боюнча, канализация боюнча, башка ушуга окшогон нерселерге жардам берсе, анан ушу бир менин эмес, ушу көпчүлүктүн суранычы азмаз мөөнөт берсе, баягы базар толуп иштеп кетсе, биз деле ушул казынаны толтурганга кызыктарбыз. Өзүбүз дагы тилибиз бүтүн болот. Барган жерде мындай кең эле сүйлөп неме кыла алабыз да. Азыр эми эки ортодо калып калдык. Бул жактан ишкерлер баш бербейт, бул жактан бийликтин эч кандай колдоо болбой атат да. Ошол жагынан бир колдоо көрсөтүп берсе сураныч. Рахмат, Allah razı olsun. Biz anda ошол мыйзамсыз иштеп аткан ошол Когон базарды ал жерде мыйзамсыз деп айтып атышат бүгүнкү күнү. Ал жерде кандай иштеп атат, ал жерден базар коомуна барып келип сураштырып изилдеп көрөбүз, да? Буюрса Мен аны билбейм. Неме частныйлыгын билем. Анан мыйзамдуу, мыйзамсызбы аны сіздерден өзүм билем. Рахмат. Все. Биз ошол жакка барачы, кеч калган жала жабылып калганга чейин, э? Ийгилик, макул бай. Рахмат. Мына ушул көпүрө айтып атышат да, ушул жер Ошк. Мына жакка карап кеткенде, мына Западный круговой. Мына жакка карап кеткенде ушу жаңы базар ушул тарапта да. Мына азыр биз канча бир ар жак бер жагы бир жарым сааттан өтүп араң жеттик ушул жерге. Карачы мына пробка. Вот ошондон онон.
урматтуу мекендештер, мына азыр жанакы айтылып аткан илгерки коом базар деп коет го, дарбуз. Бул жерде коом дарбуз сатчу. Оптум ошол овощ фрукты саткан базары болчу да. Ушул жерде азыр эми аларды каяка жылдырган билбейм. Ошон үчүн иштеп атат. Ал жер дагы чоңоюлуп атат. Ал жер үлүш жер, мыйзамсыз деп аткан жерге келдик мына. Мында эле базар экен иштеп атыптыр. Көрүп чыгалычы бирок. Базар комундагы азыр табып, базар ком менен да сүйлөшкөнгө аракет кылам. Бул жакта стол дагы иштеп атыптыр. Көрдүңбү? Dağın çok mu yok tamam? Айтып атпады эле ал жер үлүш жер депчи. Үлүш жер экенине ынандым. Анткени ана кара поля. Көрдүң? Поля чоңоюлуп атат да, чоңоюлуп турган болсо бул жер эми автостоянка экен. Чоңоюлса ушул дагы нарага карап чоңоюлуш керек да. Бул жер значит чындыгында үлүш жер болгон. Базаркомду тапканга аракет кылалычы. Базар действительно чоң экен да бул жакта деп. Ал жакта карап. Бул жак толук каны иштеп атыптыр да. Полный иштеп атыптыр. Чоң. Байке, базарком каякта? Бул жактагы полный ишке кириптир да, өзү. Жолдун бою шаарга жакын. Охрана дейт. Администрация жооп бербейт дейт. Администрация жабык го. Охранадагы жок экен. Охранадагы жок, ичинде сыртынан жаа администрация су берилген. Бул жакта 2 бөлмө бар экен, дополнительный жалпы 3 бөлмөлүк. Охранадагы жок. Азыр эми ХБКдагы базарды айтты. Ал жердагы көчөт деген, ал жердагы мыйзамсыз деп айтты. Азыр аракет кылабыз. Жабылып калбаса ал жака да бар, ал жерде ал жер чоңоюп атат деп айтып атчы. Базарком барбы жокпу? Жок, азырдан аны базарком ишке кеткен администратор. Сиз кимсиз бу жерде? Мен ушул жерде ушулар менен чогуу иштешем, ушулардын эң улуусумун. Болду, сатуучусуз жана жөнөкөй эле. Сиз дагы арендага алып ушул жерде соода сатып атасыз. Сиздерге уже маалымат жетип келиптир. Уже бардыгын билет экенсиздер. Кыска нуска кылып эле айта бериңиз. Алардын айтканына канчалык деңгээлде, алардын айтканы чын же жалган? Эмне себептен алардын айтышы боюнча бул жер мыйзамсыз. Бул жер жабылыш керек. Бардык соода саттыктын бардыгы мыйзамдуу, ошол мамлекет көрсөткөн муниципальный объектте базар ачылды деп, ал жер мыйзамдуу. Ошол жерде бардыгыңар соода кылышыңар керек. Бул жер азыр үлүш жер. Ал жерди дагы чоңойтуп атат. Элдин барып ал жак шаарга жакын болгондуктан соода ошол жакта болуп атат. Ал жакта бирөөнүн чөнтөгүнө түшүп атат, мамлекетке да түшпөй атат. Биз бул жерге ишенип келип алып, бийлик өкүлдөрүнөн мэриянын айтканына биз бардык акчабызды бул жерге власть этип алып, биз күйүп атабыз, соода жок. Бүгүнкү күнү эми налог төлөйсүң, же свет бербейт, ачылыш болбой туруп эле бизден акча турабейт этип атат деп айтат. Мен жооп берейин. Ушул нерсенин канчалык деңгээлде чын, жалган, жалпы бул жерде эмне болуп атат, ошону айтып берсеңиз. Былтыры күздө атайын мэриядан представительдер келип, чогулуш кылып, бул жерди бошотуп койгула. Биз силерге Сыбытыны жандан место беребиз, ошол жака көчкүлө деген. Макул деп ошол жака ынаганбыз. Эми мамлекеттин ызыкчылыгы бул жерге парк салынабы, үй салынабы, макул биз көчүп кетели деп сураганбыз 2 айга. Андан кийин ошол жерге бизге условия түзүп бер дегенбиз. Сагыл төгүп хотя бы эң талак эле бир турпактын үстүнө алып барып өзүңөр жайгашкыла деген. Анан эч кандай ал жерде условия түзүлгөн жок. 2 айдан кийин бардыгыбыз чогулуп ал жерде зордуктап эле көчүрдү. Ошол 2 айга чейин 3 ай
жердин алабын алган жок. Бирок ошо жана сизге сүйлөп аткан Бакыт деген бала 3 ай ошол жерден мурдагыдай эле жердин акысын алып, мен ошол жерге шагыл төгөм, ремонт кылам деп алып чогулуп кетти. Бирок ал жерде биз ойлогондой условия болгон жок. Ээн тала барсаң баттак тизерен батып кетти. Инвесторду айтып атасыз да. Медердин жардамчысы болуп калабы ошондо? Ал Медердин жардамчысы болуп эле биздин базарда иштейт эле, биз сыяктуу эле. Мурдагы базардын кирпич базардагы представитель. Алар өзлөрүнүн кандайдыр бир кызыкчылыгы болгон. Анан көчүргөндө биз ал жер бизди канааттандырган жок, условиясы. Жол алыс, чекеде болуп калды экинчиден. Эч кандай шарт жок болгондугуна байланыштуу биз мына жерге ушул жердин кожоюну менен сүйлөшүп, 80 соток жери бар экен. Документи бардыгы туура экен. Рынок бекен, документти изчет эттиңиздер. Үлүш жер болгон болсо бул трансформация кылынган документ. Биз өз көзүбүз менен көргөнбүз. Өзлөрү келсе сиздерге документин көрсөтөт. Бул жердин документи логистик центр болуп трансформация кылынган. Акылбек Жапаров логистик центр деп атасыз. Алар да ушуну айтып атат. Бул рынок эмес да ал. Жок, логистик центрде алынган пункттар өзгөртүлгөн. Ал жерде пункттарын өзгөртүлүп, госрегистрден, газдан, мэриядан бардык жерде тиешелүү жерлерден документтер бардыгы бар. Бүгүнкү күнү официалдуу бул жер Сизге чейин бул жерге мэриядан канча киши келип текшерип кетти. Эгерде бир жеринде ката болгон болсо эмчек жаап таштайт болчу. Именно ушул жерди басым менен айтып атышат да. Биз канча арыз жазып даттандык мэрияга, ГКМге каяка барбасын. Алар ачыгын айтты. Тааныбайбыз. Мунун анын бул жерге эч кандай тиешеси жок. Алар эми ошо сиздер саудагерсиздер да. Аны биз тааныбайбыз. Сиздер саудагерсиздер. Балким жердин ээси менен тааныш чыгар. Эми жердин ээси менен тааныш чыгып, балким ошондон улам. Бул жер дагы чоңоюлуп атат, чоңоюлбайбы? Жердин эгеси сиздерге келип, жердин ээси келип сиздерге документтерин тиешелүү жерге, либо жерге алып көрсөткөнгө эмеси бар. Мен билем. Мен да көргөм. Мыйзамдуу деңиз 100%. Болсо бизди давно эле жаңыдан ача баштаганда жаап таштаган болот. Экинчиден мына жерде 30 миллионго жакын сомго жакын акча каражатын жумшап, ар кимибиз өзүбүздүн чөнтөбүздөн чыгарып, бул жерде да өзүңөр жалтап берип, өзүңөр жасадыңар. Биз өзүбүз жасаганбыз. Түшүнөсүңбү? Биз өзүбүз бул жерде кожой только азыр жер арендасын алат. Биз ар бир квадрат метр жер үчүн налог төлөп атабыз. Квадрат метринен. Ар бир дүкөндүн кызыл документи бар. Документ боюнча эч кандай талаштарыбыз жок. Налог төлөп атабыз. Аренда төлөп атабыз. Өзүбүздүн чөнтөбүздөн 30 миллионго жакын акча чыгарып, устаканаларды мунаны бардыгыбыз өзүбүз курганбыз дедилер. Балдарды өндүргөндө кредити бар бардыгын 800-700 бардыгын өзүбүз курганбыз. Анан жана сиздер айттыңыз, ушул жерде бир унутуп калбайын. Ушул жерде бир жана айттыңар го. Биздин да ал жакта местабыз бар депчи. Бардыгыбызды места силерден ал жактан бизге кабар келди уже деп. Силер даяр болуп күтүп алдыңар да биздичи. Биз барганда бардыгыбызда места бар деп атпайсыңар. Көчкөндө барып көчкөндө контейнерлерибизди койгонбуз да. Эми мында адамдардын инилери бар, шакирттери бар, жигери бар, бөлөсү, жейни тагасы бар. Бардыгы ошол жакта иштеп атышат. Бүгүнкү күнү ал жерде да местеңер бар, бул жерде да местеңер бар. Бардыгыныкы эмес. Айрым кишилердики бар. Айрым кишилердики бар. Айрым кишилердики бар. Ошол жерде инилери, шакирттери иштеп атат. Ал жакта да бар, бул жакта да бар. Анан мурун чогуу иш болгон да бир жерде. Бул жер чогуу бир базар отурган бөлөнүн частный жерде биз келишим түзгөнбүз, договорубуз бар, налог төлөп атабыз, жердин арендасын төлөп атабыз. Азыр ишкерлерди мыйзамды иштеп атыптыр. Ишкерлер кече мына Ош базардагылар келечек кезинде тополоңду ошол методуна салып атат да. Эгер мынерди жапсаңар деле, эгерде туура эмес болуп калып, кокус Кудай сактасын го. Эгерде жабыла турган күн болсо деле биз ал жерге барат деп кимге гарантия беребиз? Бирибиз КБК кетип калабыз, бирибиз Ташкентке, бирибиз Бишкекке кетип калабыз. Биз ал жерге бара турган оюбуз жок. Вообще. Бизди жапкан жерде дагы. Ал жерге эмне себептен баргыңыздар келбейт? Биринчиден ал жер муниципальный деп коюп, муниципальный эмес, ал бир башка кишиге карайт. Ал менчик жер ал. Столуз калган. Мамалаке унутуп калдым, баягы сөз айтып. Бирөөнүн менчик жери ал. Биз усталар жака барган десеңиз, жаңы баягы курулуштар кетип атканда биздикилер барганда ушу балдардан сурасаңыз айтат. $7.200 $10.000 чейин маладан акча сураган. Ошону бересиңер, 20 жылдык келишим беребиз. Анан дал иштейсиңер дегенден анан булар келип, бу жерде биз мана ээсине сүйлөшкөндө бул киши жердин арендасын бергиле, өкмөт налогун төлөп иштей бергиле, пожалуйста деген. Ошону мыйзам чейин иштеп келип атабыз. Ал жерде демек ал жактан силерге ал жерде жалган сөздөр көп сүйлөнүп калыптыр, баягы видеолорду көрдүк биз. Демек ал жакта жанакы Медер мырза да, ал жерде инвестор ошол болуп атат. Анын представители Бакыт жана бастарына жүргөн Бакыт баты
Balcı'da bak деген var, kim Aybolot degeni var. Balдар. Bizim canım, benim canımda birinci ben söz verdim. Birinci söz bergen kim? Официалдуу Базаркомдун эмесиминдеди, представителиминде. Бакытпы? Бакыттын айтышы боюнча, то есть алардын айткандары бардыгы жалган демексиздерби? Ошондо алар сиздерди наоборот ал жерге барганда силерди ошол жерде иштешиңер үчүн да акча сураган болуп атабы? Ошондо. Бардыгынан сураган балдардын бардыгы айтат. Барып келген ол жерге. Биринчи бияка бери курулбай туруп барып келген. Ошо жана медереке деген барсак, мындай жана местолор турбайбы? 20-30 квадрат метрине 13,5 миң доллар, жарымына 6,5 миң, 7 миң доллар сураганда. Устаханага 7200 доллардан акча сураган. Биз ага анчалык төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок болгон. Кое туруңуз. 7 миң долларды эмне себептен сураган? Ошо мына бир устахананы Месте алыш үчүн элеби? Алар 7 миңдин ичинде даярбы? Жок. Даяр. Бер жагына даяр место. Даяр местаны 7 миңге предлагать эткен. Анан биз ага анчалыкка мүмкүнчүлүгү жок дегенден кийин жана артында местаны берген. Анан адамдар барып контейнерлерин коюп алышты. Пустой жер берген, өзүнүн контейнерин койгон. Эми ал өзүнүн кетирген каражатынын акчасын сурап турду анда. Бер жакка Пустой жерди бекер берди деп атаса, контейнерин коюп алды деп атасыздар. Ооба, контейнер. Сиздердин тандооңуздар бул жак болуптур ошондо. Бул жак арзан тура келди. Арзандыгынан шаарга жакындыгынан бул жерге келип, бул жерде өзүңөр эле жердин эси менен договор кылып, мыйзамды иштеп атасыздар. Бардыгы мыйзамдуу. Документтер бар, кызыл документтер бар, трансформация кылынган документтер бар. Кааласа налогага барып текшерсин, базага киргизилген. Ар бир дүкөндүн кызыл китеби бар дедиңиз го. Ар бир дүкөндүн кантип кызыл китеби болот? Бул жер кызыл китеп эмес. Ар бир дүкөндүн договор боюнча договору бар деңиз. Квадрат метри базага киргизилип, налогда өткөзүлгөн. Налог төлөнөт. Келгенден тартып эле бул жер мыйзам налог төлөп атат. 1 жылдан бери налог төлөп кадимгидей иштеп атат. Ал эми ал жерде эле ушул убакытка чейин бир дагы налог, бир дагы жерге аренда берилек. Азыр эми биз жөн эле келдик. Биз бул жерге кабар келе элек деп ойлогонбуз. Биз действительно бул жерде иштеп аткан чагылдырып КБКга Кудай берген базарына баратканбызда, анан балдар келди да биздин да үнүбүздү кула бир тарап толколбасын дегенден анан чогулган деп. Ана видеону бир тарап кылып кыркып чыгарып койбогул аны. Бир тарап эмес, биз полный как он эс чыгарабыз. Как он эс чыгарабыз. Бардыгын бир чыгат, бөлүнбөйт. Эми бул жерде президентибиз айтпады ишкерлерди колдош керек деп. Туурабы? Эң чоң маселе. Ишкерлерди колдошубуз керек деди. Эгер күндүр бирөөгө жумуш ордун түзүп берип аткан болсо, да. Ишкерлик кылам деп ниеттенип аткан болсо, тоскоолдук кылбагыла деди, туурабы? Анан бул жерде тетриш болуп атат. Жок, карасаңыз, бул жерде мындай да. Негизи буга чейинки экс биздин шаардын мэри ал единый базар кылабыз, шаарды порядок кылабыз. Кийин кечени мына жаңы ачылган базарга алып келебиз. Уна тетиктерин автоуна саткан базардын жанына алып келебиз. Ошол жерге бардыгың барасың деп вада берген сөздөр, видеолор дагы бар экен да. Вице-мэри дагы вада бериптир. Эми ошого биз бардыгыбыз баш ийип, мыйзамга баш ийип, аларга ишенип биз ошол жерге көчүп барып, акча влашт эттик. Бүгүнкү күнү коон арбыз саткан базарды мыйзамсыз базар кылып туруп ал жер иштебей атат, ал жерди жаппай атат. Кудай берген дагы иштеп атат. Жабылмактан кайра чоңоюп атат. Аларды жабып туруп бардыгын мыйзамдуу ушул мына мамлекеттик базарга алып келип, бардыгы ушул жерде налогду төлөп, аренданы төлөп, бюджетке, мамлекетке акча түссүн деп атат да алар. Ошон үчүн алар Садыр Нуркожоевичке кайрылып атат. Биздин үнүбүздү угуңуз, бүгүнкү күнү мэрия тараптан, то есть бийлик өкүлдөр берген убада толук канды ишке ашкан жок деп атат. Алардын айтканында эле чын бар да. Силердин айтканыңарда да чын бар. Чындык бар. Бул жерде эле эч кимге тоскоол бере турган жер эмес. Шаардын чети, шаардын ортосу эмес, шаардын чекеси бул жерде эле. Жок. Соода маселеси боюнча Жолдон алыбыз. КБКда деле, бизде деле сынычыда деле соода жок. Эки айдан бери. Көп жерде соода жок, мертүү сезон да. Соода болбой атат деген бурулгай шутту. Ал бизди Соодасын берсе любой жерден базарын өркүндөтөм деген ойдо болуп атышы мүмкүн, бирок бизге гарантия жок. Ошол жерде жаап койсо эле бардыгы ошол жерге барышына. Бул жердин арендасынан, ал жактын арендасынын разницасы барбы? Бул жер кымбатпы, ал жак кымбатпы? Бул жер кымбат. Бул жер частный дана кымбат. Коммерческий кымбат. Ал жак мамлекеттики арзан. Тем не менее ал жака силер барбайсыңар, баргыңар келбейт. Барбаган үчүн бул жерге вложение болгон, каяка барасың? Мен сага айтып бул жерге 30 миллион акча каражат кетиргенбиз. Болду. Мен 3 жылга чейин договор түзгөнбүз. Бардыгы келишим. 30 миллион ушул ишкерлер, жеке ишкерлер өзүңөр эле бутиктер. Онун баары өзүбүз. Жалпы канча бутик бар? Жалпы канча бутик бар? Жалпы мына жерде 30 квадрат метрликтен 50 место, анан 35 устакана бар. Жалпы примерно канча миллиондого жакын каражат кетирипсиздер да ар бир бутикке? Базар место негизи кичинекей эле жер да. Ар бир бутик миллионго жетпеген акча кетирип Курдуңар, 600 миңден миллиондун ортосунда акча кетти. Курдук.
Бизге ал жерге баргандан көрө бул жерден арзаныраак түштү. И келечегинде жакшы. Ал жактан арзаныраак түштү деп атпайсыз. Эмнеси менен арзаныраак түштү? Ал жерге бекер жер берип атыптыр го. Контейнер бар, контейнер апарып коюп алды деп атпайсыз. Жок, 7200 доллардан 7200-дөн даяр бутикти айтты деп атпайсыз. Ал маселе ол кийинчи башында кандай болгон эле силер барганда? Башында мындай айткан. Барып медер менен сүйлөшүп индетес ошонун условиясына көнүп кагашка дегенде. Биз барсак ал 7000 жарымы толгона турган болсоң 13.000 деп атса анан кийин бизге анан көрө бул жакка келгенибиз выгодный болду. Ал кийин болду. Ошондо 7000 доллар канча болуп калат? 7000 доллар 15 квадрат метр. Бирдей болуп атпайбы сена? 15 квадрат метри 7000 доллар болду. Ал жердин квадрат метри кичинекей да? Бул жердики чоң. Бул жер 30 квадрат. 30 квадрат метр. Анда ал Медер мырза өзү качырып алыптыр да силерди онда получается. Биринчи өзү качырып алганда бул жерде курулбай туруп бардыгыбыз барганбыз да ал жерге биз. Барганбыз. Башында арендаңар 2000 сом болот деген да, биз сүйрүм нар жактан да арзан болот экен баргандан кийин уже бир айдан кийин башкача полтор чыгышты баштады айыл. Анан балдар секе-секе уже өздөрү Ал кийин азапты бекер берген ол кийин маселе. Кийин. Жарайт. Биз сиздердин үнүңүздөрдү уктук. Ушул ойдон чыгарып беребиз. Биз азыр бир тараптуу, эки тараптуу кылбайбыз. Негизи экинчи тарап болот. Бүгүн силердикин эми бирдей кылып биз Нокаттан келдик да, Нокаттан келдик. Кече Бишкекке барып Бишкектен тартып бүгүн Ошко чакырган Ошко келип калдык. Бүгүн сиздер ушул Акбулак Талант Акбулак YouTube каналына подписка кылып коюңуздар, группаңыздарга таштап коюңуздар, кечке маал YouTubeга чыгат. Ошол жерден мен ойлойм бийлик тарап буга жаңы келген Жанар мырза Оштун мэри мыйзамдуу бир чечим кабыл алат в любом случае. Мен кимдир бирөөнүн эмесин каралапчы, актап, мындай заказной келбейм. Айттыңар бизди дагы тарткыла, биз дагы сүйлөйлү. Мына тарттык, бөлүп чыгарбайбыз, как өнес чыгарып беребиз. Биз монтаждабайбыз, ушул бойдон чыгат, Шиңерге ийгилик болду, биз Кудай бергенге баралы, жабылып калбасын. Tamam, рахмат. Кет. Birden bir sebebi bazardın içi, şahardın içindeyken da domdordun aldığında. Birden bir sebebi cağ oluşur, uşul eкен да, знаешь. Жоқ окшойт, ешкім жоқ екен. Ешкім жоқ бүгін? Білем да. Saat kaçta oldu? Saat 4'te 10 minut kaldı. Çabuk kaldı da. Tek başlık. Kaç sefer cevap burada? Moral değil. Bir cevap. İki cevap. Direktör deydi. Direktör, yurist deydi. Polный cevap, hiç kim yok. İçinde hem aile yok, çantaları ötüp getiriyoruz. Pazarın durup, öte çoğun gene teritoriya. Bu. Kudayı bergen dedi. Aynen, çaldık mı? Kulle caminen başlat çıkağız mı? ооба. Екі жағын айтың, ha? Рахмат. Бірен шүтчі oldu, çoğoyup atқан жағын көрсетті өлі чичін, өлі çoğoyup atқан тұрға. Бұл жерді жауылат деп айтты лі, бірақ çoğoyup атат деп айтып атышпай. Ал жер жауылбай лі, абыра çoğoyup атат деді, çoğoyup атқаны чын екен. Қайерге çoğoyup атат, шоны да көрсетті өлі. Bazarı.
Эки жакка тең чоң ойдат дейт го. Кудайберди базары чоң оюлуп атат дегени. Чындап эле мына салынып уже адамдар кирип, соода баштап билинбеген мененчи. Мына нар жагында кошуп атып көрдүм. Айтор автостоянка окшойт бул жер. Автостоянканы дагы полный базар чагылышып экен да, мына ушундай кылып туруп шартты түзүп берди. Сурайлычы канча болуп атат. Мынанын ичи даже ремонт болуп атат. Вообще, жаңа, ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Жылууда ичи, а? Орубаңыз. Жаңы ачылды, жаңы кирдиңизби? Канча ушул жердин арендасы? 6000. Айын 6000 бересиз. Жаңы ачылып, места чоң оюлуп тур да. Ол нар жак бети да ушундай чоң оюлуп атабы? Ал жакка да сырттан чыгып барабызбы? Каерге барышыбыз? Ошол чоң оюп аткан жагын көрүш керек. Базар мына Кудайберди базар эки жактан чоң оюп атып турго. Бул бир жагы. Нар жагында да кудур ушундай эле стройка кетип атабы? Эмне стройка кетип атат? Билбейсизби? Бул жер ачылганда канча болду? Жаңы салынганда канча болду? Buna hala takip bakmadı mı? 5-10 gün oldu da açıkanı mı geldi? 5-10 gün boldu. Tamam, makul, rahmat. 5-10 gün boldu açıkanmadı. Malmayla reaktörü götürüyordu da. Buna. 10 reaktör koşturdu. 3 tane alaylı. Narjak betinde daha çoğun oюлат ekan. Озачарга кечиге отабыз, нар жак бети дагы ушундай болуп эле демек чоң оюп атыптыр да. Бул Кудайберди базарын мурдакы булар эми ем берилип атыптыр да. Жабылбай эле кайтып чоң оюп атыптыр го. Вау, зачем Негизинен Кудайберди базары өтө чоң экен да. Мен мынчалык деңгээлде чоң деп ойлогон эмесмин. Өтө чоң экен. Объем өтө, квадрат метр өтө чоң базар экен. Эгер бул жабыла турган болсо, жаңы муниципалдык бул жер эми частныйбы кандай билбейм. Жаңы базар эми мамлекеттик базар, мамлекеттин базары экен. Ал жака бунун баарын көчүрүп барса, месте жетеби бардыгына жетпейби билбейм. Эми алардын айтышы боюнча жетет. Жаңы базардын базарком боюнча, айтышы боюнча. Эми айтор ушул урматтуу мекендештер, эл сынчы эл таразы, өзүңүздөр комментарияда өз ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Акбулак Талант Акбулак YouTube каналына катталып, лайктан басып, ой пикириңиздерди калтырып кетиңиздер. Мен ойлойм, буюрса Оштун жаңы келген мэри Жанар мырза буга көңүл бурат, кайсыл жер мыйзамдуу, кайсыл жер мыйзамсыз. Эми кантсе дагы мыйзамдуу ошол мамлекеттин базары иштеп, акчанын баардыгы кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө эмес, мамлекеттин капчыгына түшсө, мамлекеттин кызыкчылыгына иштетилсе жакшы да. Buradaki ekismer bazarlardын баардыгы жабылып, жаңы жана мамлекеттик базарга жылат деп айткан болчу да, таныстарда. Билесиздерби? Кудай берген базар жабылат экен деп уктуңарбы? Ушул жерде иштеп алсаңар эми угасыңар. Ачылгандан бери жабылат экен. Ар бири келип жапканга аракет кылат. Жок. Сөз бар, жөнүндө. Сөз бар, жөнүндө. Мен бирөө уккансаңар жабыла жаңы мамлекеттик Эми базар. ар кандай сөз жүрөт, негизи. Азыр делимде согуш болуп жатканда деп, мындай азыр сөз сүйлөйт. Азыр бул базар частныйбы, территория, же мамлекетке карайбы? Мамлекетке карайбы, аны билбейсиздерби? Мамлекеттик болсо керек. Частный, Азыр мамлекеттик базарда мамлекеттик фирмасы болуп, несі болуп, Кыргызстанда өзбүрсүн деп билесиз да бар. Түшүнүк. Көпөмөлдө соода кыласызбы?
Базардан просто сұрап атабыз да сатуучулардан. Анан көпчүлүгү кокуп эле мындай үнүн ата албай атат да. Эксмер бурдат эксмер бизден Оштун. Кудай берген базары жабылат, мамлекеттик базар көчөт деген. Билесиз да? Уккансыздар. Базарды көчөттө уккан эмесмин. Кайсы базарды көчөт деп уккансыз? Кудай бергенди көчөттө уккан жокмун. Наркы немедеги базарды көчөт дегенди уккан. Жок, именно мына автозапчасть, автотет жана автоунаа саткан рынок бар го, Жапалак базары. Ошонун жанына ачылбадыбы? Жаңы рынок мамлекеттик муниципальный жерге берилип, жер берилип, ошол жерге базар салынды. Ошол жерге бул жер көчөт деген да. Бул жер көчпөй эле кайтып чоңоюп атыптыр да. Ооба, чоңоюп. Бирок анау темир базарлары келип атат, бияка базар ачылып атат. Кошулуп атат да, бирок эки тараптан тең чоңоюп атыптыр азыр. Бул мамлекеттик жерби, мамлекеттик базар? Базар мамлекетке карайбы же частныйбы? Мамлекетке карабайт, частный. Частныйбы? Ооба. Бул частный. Анау жолдун нары жагынан нары мамлекетке карайт. Бул частный да. Кимге таандык? Бул Өскөн бар. Ким? Өскөн бар. Өскөн? Өзгөн? Өскөн. Өскөн деген ал ишкерби? Частный, жеке ишкер. Ишкер ооба. Макул, рахмат ичке. Базар жылат деген болчу, жаңы базар ачылыптыр, ал жерге инвестор келип акча саптаптыр. Бирок базар көчүп барбай, ал жерде дагы ишенип барган адамдар бар да. Даттанып атыптыр, алардан уже жерге арендага налог сурап атыптыр. Шарт түзүлбөй, жана базардын ачылышы болбой эле акча сурап атыптыр да. Элдин үнүн чагылдыралы деп сурагандан алардын үнүн уганан бирөөтөлө базарга да келген болчу, бул территория өтө чоң экен да. Чоң. Аябай чоң экен. Мынау анадан нар жагын башка бирөө алыптын да. Наркы бирөөтөдөн нар жагынчы. Башка бирөөнүн одан бер жагын өскөн. Бирок мына жер менчик да. Менчик. Жеке менчик. Жеке менчик. Жеке ишкерлер. Нар жагы качан сатылды? Бул сатылганы көп болгон, бирок неметип атышкан да. Мындай өркүндөтө албай атышкан. Эми анаяк базарларды бияка көчүрүп келишти го. Анан мынадан ана жолдон нар жагында башка неме ачкан. Бул жерлерге келечекте көп кабаттуу үйлөр түшөт экен да, менин түшүнүгүм боюнча. Билбейм, онусун биле албайм. Үйлөр түшүп атыптыр го. Ошол эле Үйлөр түшүп атат, бирок анан ошондон нар жагына түшөт окшойт го. Бияка мен тушунасын билбейм, ошентип атышкан да. Макул, жеке рахмат. Саудаңыздын берекесин. Негизи Кыргызстан боюнча бардык базарлардычы мамлекетке өткөзүш керек, мамлекеттештириш керек. Жеке менчик болгон болсо, бул жерге эми азыр бир эле ошол жеке менчик ушул базардын ээлеринин өздөрүнүн определенный эле бир саналуу кишилердин чөнтөгүндө түшүп атат да. Эгерде ошол мамлекеттик базарга баардык жыла турган болсо, баардык ушул аренда баардык акча мамлекетке түшмөк, мамлекеттин өнүп өсүшүнө да салым болмок да. Анан азыр эми бул базардын ичин көрдүңөр да, шарт жок экен. Ал жаңы базарда шарт бар, напримерчи. Шартты түзүп, инвестор бийлик өкүлдөрүнө ишенип, сонун кылып ал жерди жасаптыр. Бирок эч ким барбаган, базардын ошол мэрдин убадасына чыкпай, иштен кетип калган, балким убадасына чыкмак. Мөөнөтү жетпей калды, айтор. Бардыгы бир жерге чогулса, действительно жакшы болмок экен өзүчү. Бул жерге мына көп кабаттуу үйлөр түшүп атыптыр. Андан көрө бул жерге ошол частниктер менен сүйлөшүп, көп кабаттуу үйлөрдү салса жакшы болмок го дейм. Мыйзамдуулугун, мыйзамсыздыгын айтор бийлик өкүлдөрү баа берет деген үмүттөбүз. Ассалам алейкум.